Elmira Hacıkanova, Kırk Çırak, Angime. Тасмадай даңғыр жолдо кичинекей автобус зымырап баратты. Алыстан келатат. Барар жери дагы алыс. Ичинде 10 чакты жүргүнчү. Кары жашы, бала бакырасы бар. Баары бири-бирине чоочун. Ким эмнен ойлоп кандай мүдөөдө баратканын ким билсин. Айтор баары жол үстүндөгү жүргүнчүлөр. Алардын ичинде арткы орундуктарда эки баласы менен олтуруп келаткан келиндин көңүлү тынч эмес. Анын көңүлү менен башкалардын деле иши жок. Ар ким өз ой санагысы менен алек. Бири үргүлөө уктап барат, дагы бири телмирип терезеден көзүн албайт. Тигинде дагы бирөө кезд караган болуп отурат. Шопур жигиттин да арттагылар менен иши жок. Жолго көзүн тигип руль тегеретет. Алеги көңүлү тынч эмес келиндин аты Ырыс. Жанында бой тартып калган өспүрүм кызы, колунда кичинекей уулу бар. Машиненин багажына салынган көп жүктөрдүн ичиндеги эки чоң сумка ушулардыкы. Анда алардын кийим-кечектери, күнүмдүк тириликке керектүү майда барат буюм теримдери бар. Ырыстын болгон дүйнөсү ушул эки баласы, анан алеги эки чоң сумкасы. Анын жүдөө тарткан кебедеси, карарып туурулган колдору, жупуну кийим-кечеси турмуш абалын кабарлап турат. Сыртынан көргөндөр аны 40тан эбаак өтүп калган аял деп ойлошу мүмкүн. Бир караганда ошондой көрүнөт. Ачырында ал быйыл 34тө. Байкаган кишиге бой турпаты келишимдүү. Көңүлү жайында болсо көздөрү жайнап турмак. Өңү башына кам көрсө ажарлуу эле аял болмок. Ырыс өзү өмүрү барып көрбөгөн алыскы талас жерине эки баласы менен жол тартып баратты. Бир кезде мектепте чогуу окуган Чолпон аттуу ына курбусу болор эле. Анда алар өмүр бою бири-бирибизден кол үзүшпөйбүз деп ойлошчу. Бирок турмуш алар элестеткендей болгон жок. Экөө мектепти бүткөнү көрүшө элек. Бирок бир топ жолу кат жазышып, кабарлашып турушту. Жазганына караганда Чолпон жакшы жерге турмушка чыккандай. Күйөөсү милисалардын чоңу дейт. Турмуш жай экенин бардар окшойт. Ушул кезде күйөөсүнүн кызматы боюнча таласка көчүп барышыптыр. Ырыс өзүнүн тагдыр жайын баяндап жазганда, мында көчүп кел, жашай турган үй табылат, жумушта табылат. Балдарыңа каралашып турабыз, келгиниң, деп чакырган эле. Учурунда жөнөп кете алган эмес. Ушунча алыс жерге эки бала менен кантип барат эле. Бирок эми ментеп башка аргас калбаганда таласты көздөй жол тартып баратты. Ырыс жолго чыгаарын чыгып алып, көңүлү уйгутуйго. Чоочун жерде дагы кандай тагдырга кабылат. Адамдардан көңүлү калган жаны, анын бөтөн чөйрөгө аралашып кетиши да кыйын болор. Аны сезип эле турат. Бирок тобокелге салбаска башка арга барып эле. Эки баласын кайда кантип болсо да төбөсү менен көр касса да бакуу керек. Жардамга келер жан адамы жок болсо кимге ишенет? Ишенген адамдарынын баарысы жолго таштап кетишпедиби? Эми бир гана өзүнө ишениши керек. Балдары бирине бири жөлөнүшү уктап калышты. Байкуштар. Бала болсо да так секирип ойношпойт же чоёкто беркелешпейт. Булардын да топчудай көздөрүндө кандайдыр санаа турат. Энесинин жабыккан көңүлүн ушулар да сезип турушат. Ырыс балдарынын үстү башын кымтылап кам көрүп келатты. Уктай беришсин. Жолда арбып кетер деп ойлоду. Өзү да бир аз чырметип алайын деп башын терезе жакка буруп көзүн жумду. Автобус кенен жолду зымырагандан зымырайт. Уктап кетер эмес. Кайра аны уйгу-туйгу ойлор басып түшүлүп келатты. Ойуна кайдагынын баары келет. Ой деген ушундай чубалган, элешкен бир азаптуу нерсе экен. Андан качып да кутула албайт экенсиң. Энеси кырсыктан каза тапканда Ырыс 5те болчу. Ошондогу окуяларды элес буласкана билет. Жарым жылдан кийин атасы аны тайнесинин колуна берген. Ошол боюнча атасы кайрылбады. Тайнесинин айтуусу боюнча ал Сибирге иштегени кетип, ошол жактан орус аял алыптыр. Орустун жетегинен чыга албай калганда, болбосо бир кайрылып келип койбойбу, деп көп айтчу раматылык тайнеси. Ырыс атасын деле жакшы элестете албайт. Бирок катып жүргөн биринекин сүрөттөрү бар.
Анда жаш атасы менен энеси Лениндин эстелигинин алдында кол кармашып түшүшкөн. Ошондо жаңы үйлөнүшкөн окшойт. Дагы бир сүрөттө үчөө ырыстын жаңыдан тамтуң баскан кези. Жаш ата энеси наристени эки колунан жетелеп бактылуу жылмайып турушат. Бул сүрөттөрдө башта тайнеси гезитке ооруп катып жүрчү. Кийин анын көзү өткөндө ырыстын колуна тийди. Ата энесинин калган эстелик ушул сүрөттөр гана. Ырыс 8 класста окуп жүргөндө тайнеси көз жумду. Табым айнып турат деп бир эле күн төшөккө жатты. Анан өзү тилеп жүргөндө эч кимди кыйнабай, бактырбай тынч эле кете берди. Ырыс ошондо өзүн чындап жетим сезди. Көрсө тайнеси ополтоодой адамы тура. Аны апа дечү. Кайсы бир күнү апамдан ажырайм деген ой ырыска али келе элек болчу. Тайнеси ага өмүр бою эле кам көрүп жүрө бере тургандай сезилген. Кызымды күйөөгө берип, ордуна чогуу алганын өз көзүм менен көрүп, анан өлсөм арманым жок, деп кээде айтып калчу. Бирок ага жетпей калды тайнеси. Ырыс тайкеси менен тайжасынын колунда калды. Ичкиликке жакындыгы бар, жалкоороок тайкеси көбүнчө аялынын жетегинде болор эле. Тайжеңеси аракетчил, түйшүкчүл, бирди экиге кураштырып, жоктон барды жасаган эпчил аял болчу. Ошого жараша тили да узун эле. Тайнеси айткандай, керек жерде ачуу, керек жерде таттуу тили менен ырысты тиричиликтин ар кандай түйшүктөрүнөн аяган жок. Анын баары эч нерсе эмес. Жумуш кылгандан эч ким өлбөйт дечи. 10 класска барган жылы болгон бир окуя ырыстын жүрөгүнө оор так салып кетти. Ошону такыр эстегиси келбейт. Бирок унутуп да кое албайт. Колхоздун тамек талаасынан бала бакыралуу үй бүлөлөр жер бөлдүрүп алып иштешчү. Ырыстын тайжеңеси да 2 гектар тамек алган, ишенгени балдары. Тамекинин иши ошолордун күчү менен бүтөт эмеспи? Үзгөнгө да, тизгенге да балдар чоң күч берет. Андай жумушта ырыс кадыресе чоң кишинин ордунда иштейт. Кичинесинен үйдүн чарбасына аралашып чоңойду. Иш күчөп турган маалда ырыс талаага жалгыз кетти. Кечээки үзүлгөн тамекини бүтпөй калып, үйдөгүлөр бүгүн түшкө чейин тизип бүтүшмөк. Аңгыча ырыс эртеңкиге даярдап талаада жула бермек. Тайжеңеси ошондой деген. Ал кыңылдап ырдап тамек үзүп жүрдү. Кыйла арбытып койду. Жалгыз иштегенде ырыс тез иштейт. Алысыраакта чаң жолдун аркы өйүзүндө райондун борборунан келген жардамчылардын кат-кырышып сүйлөшкөндөрү угула калып жатты. Аңгыча арт жагынан шыбырттаган үн чыккансыда. Бурулуп караса, бир чоочун киши жакын келип калыптыр. Бул айылда эмес. Тиги жардамчылардан окшойт. Ырыс коркуп кетти. Бети башы майланышкан, толугунан келген 30 чамасындагы күрсүйгөн кара неме ырысты тиктеп кытмыр жылмайып турду. Чоң кыз, иче турган муздак суу барбы? Жок, суу жок. Жалгыз өзүң ушунчаны жулдуңбу? Ооба. Иштерман кызсың го. Кара неме кыздын тал чыбыктай бой келбетине арамдык менен көз жүгүртүп турду. Сага эмне, эч ким жардам бербейби? Мен жулам, үйдөгүлөр кечинде келип жүктөп кетишет. Кара неменин арам ниети жандана түштү. Жалгыз турбайбы деп ойлоду. Кызга жакыныраак келди. Ага билгизбей эки жагын байкагансы да, жакын жерде эч ким жок. Ырысты шап кучактады. Ал кыйкырмакчы болду эле, колундагы сасыган бет арчысын оозуна тыга коюп, эки колун артына кайрды. Ырыстын бүт күчү менен кылган каршылыгын ал чымын чаккандай да көргөн жок. Арам ниетин алеки заматта айванча ишке ашырды да, кара неме тамекини аралаган бойдон көздөн кайын болду. Бүттү. Бир заматта ушул иш болду. Эс учунан танган ырыс көптө барып өзүнө келди. Кол буту калтырап, көз алдындагы жер көчүп бараткандай сезилди. Кыз кишиге мындан өткөн кордук болобу? Ызасынан булуккан ырыс өзүн керектен чыккан буюмдай сезип, бетин басып ыйлап отурду. Анан туруп барып арыктагы сууга бети колун жууду, үйүн көздөй жөнөдү. Артына кылжайып караса, тамеки тала аны кубалап келаткандай. Бир топ жерге чейин чуркап келди, анан башы айланып отура калды. Ушул окуяны эстөө ырыска дайыма оор.
Ошо күнгө чейин эч кимге оозунан чыгарган жок. Өзүнүн гана жүрөгүндө калды. Балким ошон үчүн ооруdur. Ургачынын тагдыры кылтылдаган асма көпүрөдө эмеспи? Балким бул аял затынын алсыздыгынандыр. Анткени менен аялдын чырагы 40 деп коюшат. Ошол сөз чын болсо ырыстын але бир дагы чырагы жаркырап күйө элек. Бирок жашоого болгон жакшы үмүт адамды колдон алып жетилей берет экен. Орто мектепти бүтөөр менен кошуна айылдагы Сапар аттуу жигит ала качып кетти. Көрсө ал кокустук эмес экен. Тайжеңес менен Сапардын энесинин көптөн бери бышырып жүргөн максаттар экен. Ырыс менен Сапар бир айча гана жашашты. Экөөнүн ортосун бириктире турган чыпалактын учундай да жылуу сезим болгон жок. Андай сезим болмок эмес. Этеги ачылып калган ырыс алардын көңүлүн суутуп койду. Үйгө камап алып күйөөсү өзүнчө сурак жүргүзсө, кайненеси өзүнчө сурак кылды. Тайжеңеси да чакыртылды. Анын сурагы өзүнчө болду. Эмне үчүн мага мурдараак бир ооз айтпайсың? Абийириңди эптеп жабат элем го, шерменде кылдың, деп тайжеңеси өз бетин өзү аткып, өз санын шак чаап жатты. Жүрөгү муздап, көңүлү зилдеп калган ырыс баягы жаман окуяны оозуна алып айткысы келген жок. Айтканда не? Эч ким эсине үндөбөй койду. Кылдай күнөөсү жок кыздын мойнуна тоодой күнөө тагылды да калды. Ал күнөөнүн азабын эми өмүр бою тартат окшоп калды. Кимге барып түшүндүрүп актанат? Сапар менен болгон турмушу ошондой болду. Кайненесинин жылдырма жакшылыгы, күйөөсүнүн киши ордуна көрбөгөн мамилесине ырыс туруштук бере алган жок. Баары бир бул үй бүлөдө жашай алмак эмес экен. Кара бет болуп кайра келген ырысты үйгө көп кармабай, ылайыктуу жер таа биртири күйөөгө берүүнү ойлоду тайжеңеси. Шарият боюнча эрден чыккан аялды арадан 4 ай өтмөйүнчө кийинки күйөөгө берүүгө болбойт. 4 ай төркүнүндө үйдөн чыкпай олтурушу керек. Муну тайжеңеси жакшы билет. Ошол арада ылайыктуу күйөөнү байкаштырышы керек. Ырыстын күйөөнү көрөйүн деген көзү жок. Көңүлү калды. Баарынан көңүлү калды. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Эч кимди көргүсү да келбейт. Кайдатыр качып кеткиси келет. Кемсинип чүнчүп кетти. Бара-бара жан түйнөсүн бекитип кулпулап алды. Тайнесинин курбалы кошуна кемпир гана көңүл жубаткан сөз айтты. Эчтеке эмес балам, ага капа болбо. Көңүлүңө жакпаса, баса бергениң деле туура. Аялдын чырагы 40 дейт. Али жашсың. Сеники алдыда. Кадыр билбегенге кор болбо балам. Кошуна кемпирдин ошол сөздөрү ырысты кадимкидей соорутту. Анан Чолпон деген классташ курбусуна кат жазды. Ал борбордо окууда. Төгүлүп чачылып, ичиндегисинин баарын жазды. Бир аз бөксөргөнсүп, өксүктөн арылгансып калды. Кийин Чолпондон да көңүл жылыткан кат алды. Канча жакшы кыялдары бар эле, шаарга барып окусам дечү. Кол өнөрчүлөрдүн окуусуна кызыкчу. Кичинесинен эле куурчактарга көйнөк бычып, тигип түрлөп кийгизер эле. Тайнесинен кездеменин өндөрүн сурай берип да жатчу. Тикмечиликке жасап жаскаганга колу лыпылдап эптүү болчу. Анан баягыдан көп өтпөй тагдыр ырысты дагы башка жакка жетеледи. Салыбек менен баш кошту. Ал мурда үйлөнүп ажырашыптыр. Эки кызы аялына кеткен экен. Башта тааныштыргандар эми эмгекчил, арак ичпейт, үй жайга карамдуу дешти. Чын эле Салыбек улуу кичүү менен бат тил табышкан элпектиги анан иштермандыгы бар эле. Экөө тил табышып жашап кетишти. Ырыс үй оокатында болсо, Салыбек сыртты жайгарчу. Бирок үй ичиндеги майда баратка дайыма көз салып турчу. Көрсө ал анын майдачыл адат экен. Анын аял тиричилигине киришмеси барган сайын көбөйдү. Буну байкаган ырыс кээде ыгы келгенде Салыбек менен мамилелерди такташа кетчү. Андайда баары бир Салыбектике туура болуп чыкчу. Ал ар бир нерсени майдалап, зерикпей түшүндүрүп олтурчу. Дүнүйө бир тыйындан куралат деп баштачу ал сөзүн. Оокаттын оңой табылбасын, күнүгө ичип жеп жатканыбыздын баары акча экенин, акча азап менен табылаарын, аны аял деген үнөмдөш керектигин ар күнү ырыска айтып, кулагына куюп турар эле.
Өкөктөгү ундун, шкафтагы кант чайдан канча калганын, эми канчага жетээрин эсептеп турчу. Ашыкча бир тыйын коротуу деген алардын үй бүлөсүндө болчу эмес. Азыр ойлоп көрсө, балдарына бир да жолу атайлап момпусу же оюнчук сатып беришпептир. Ырыска күйөөсү турмуштун жөн жайын түшүндүргөндөн такыр тажаш эмес. Кошуна колоңдор, тууган туушкандарда Салыбектин майдачылдыгынан, көп сөздүүлүгүнөн тажашып өздөрүн уулак кырмашчу. Ошентип жүрүп алар 15 жыл бирге жашашты. 2 балалуу болушту. Майда киши бардык иште майда эмеспи? Анын бул адаты калган жок. Тескерисинче барган сайын күчөдү. Андай киши бара-бара көрүжеме болуп кетет экен, андайлар кызганчаак да болушат. Үйө каттан башы чыкпаган ырысты кошуна колоңдордон ал тургай, өзүнүн туугандарынан деле дайыны жок кызгана берчү. Эгер аны менен талашып тартышчу болсо, колуна тийген буюм менен башка көзгө чапкылап, 2-3 күн артынан ээрчип жүрүп сабай берер эле. Ырыс көп жолу кечирди. Балдар үчүн гана айла жок кечирип жүрдү. Анын майдалыгына көнүп деле бүткөн. Бирок анын кийинки күндөрү көбөйүп кеткен көр жемеликке, тегиң жок, таштанды, тайжеңең ажаам деген сыяктуу кордогон сөздөрү ырыстын жүрөгүн биротоло муздатып, көңүлүн кайра жаңгыс кылып карайтты. Сүйгөнтү мында кой, көңүлүң көк таштай калбанан жек көрүп калган адамың менен жашап көр. Аялга бул тирүүлөй кордук. Аны турмуш токтоо, чыдамкай болгонго үйрөткөн эле, бирок адамдын сабыр деле түгөнөт экен. Анан ал минтип балдарын алып, тигил көр жемени таштап жолго чыкты. Мына эми эртеңки күнүн тобокелге салып кетип баратат. Кошарык деген айылга күн баткан маалда жетип, балдар менен чоң жолдун боюнан түшүп калды. Эми чолпонду сураштыруу керек. Күйөөсү милисалардын чоңу десе, оңой эле таап алар. Ал жолдун четинде 2 баласы менен чоң сумкаларынын жанында киши кара өтөбү деп 2 жакта акмалап турду. Тигинде бала жетелеген улгайыңкы толмоч аял шашпай келатат. Ошондон сурайын деди. Эже, саламатсыңарбы? Чоочун келинди тааный албай үңүлө караган аял айлык алган болуп тигинин суроосун күтүп калды. Эже, ушул айылда Чолпон деген келиндикине келдим эле. Чолпон? Кимдин келини? Күйөөсү милисалардын чоңу. Иш менен ушул айылга көчүп келишкен. Ооба. Бирок алар убак эле көчүп кетишкен. Көчүп? Качан? 2-3 ай болуп калды го дейм. Ырыс шалдайып туруп калды. Анан кайра сурады. Кайда кетишкенин билбейсизби? Ушул кушумча Россияга кетишти окшойт. Күйөөсү жумушунан бошоп калып, соода кылып акча табабыз дегенде кылышты го. Сен кимиси болот элең? Мен Чолпондун жолдош кызы элем. Кап, такташып алып анан келсең болмок экен. Аял ырыстын бою башына, балдарына кыйытып көз таштап турду. Ырыс дал болуп туруп калды. Эми кантет? Муну байкаган аял басып кете алган жок. Укпады бу акыбалды. Эми бүгүн кайра кете албай калдың го. Кеч болуп калбадыбы? Машина чыкпайт шаарга. Башка тааныштарың бар беле? Жок эже. Эч кимим жок бул жерде. Ырыстын үнүнө кардыккандай ызалуу чыкты. Аял бир аз ойлонуп калды. Эч кимиң жок болсо, талада калмак белең? Жүрө биздикине. Түнөп алып, анан эртең кайтарсың. Ошентип ырыс чоочун аялдын үйүндө бир күн түнөдү. Өзүнүн кайра кете албасын айтып, жөн жайын түшүндүргөндөн кийин аял айылдын этегиндеги бир тууган сиңдиси менен сүйлөшүп келди. Ырысты бала чакасы менен сиңдисинин короосундагы бир бөлмөлүү жыгач үйгө кийирмек болушту. Аялдын сиңдиси Батыйна күйөөсү бала бакырасы менен айылдын эң бай бардар адамдары. Кара малы, кой эчкиси куроого батпай калганда, ары тоо этектен алган жерине кашар куруп, жарым тиричилиги ошол жакта. Айылдагы үй менен кашардын ортосу анчейин алыс эмес. Тигил келин тиричиликке тың болсо, байкап көрүп жалдап алсам деген ой менен Батыйна аны убактылуу кийирди. Батыйна да толмочунан келген, өзү ачык айрым сүйлөгөн, бетке айтма мүнөсү бар, даңкылдаган аял.
Кээде кесір оозда сүйлөп коет. Жактырбай калган кишисин улуу кичүүсүнө карабай кагып салат. Аны айылдагылар көпкөнүнө жорушат. Ал көппөгөндө анан ким көбөт? Адыр түздөгү малдын баары эле ушулардыкы. Кашарды бир эмес 2 койчусу бар. Малды ошолор багат. Эринин 2 машинасы бар. Жаңысын сыйга эскиргенин тооташка минет. Балдарынын алды борбордо кымбат окууларда окушат. Айыл эле ушулардан карыз сурайт. Көп аялдар батыйнага жагалданып турушат. Анткени алардын баары бир батыйнага иши түшпөй койбойт да. Ал ырыска боору ургандан эмес, анын айласы түгөнүп турган абалынан пайдаланып иштетип алайын деп чечти. Ошентип ырыстын чоочун айылда бир бөлмө жыгач үйдө жаңы турмушу башталды. Азырынча күн жылуу, суук түшсө кантышер экен, аны да көрө жатар. Ырыстын милдети таң эрте туруп 10 чакты уйду саап, машинеге тарчусын тартып, айранга дегенин бышырып уютуп, райондон күн ара келген машинеге сүт өткөрүп тыйынын тактап, айтор 10дон ашык уйдун сүтүн жайгаруу. Идиштерин жууган эле канча жумуш. Кайра эле кечкирет, кайра сайт, кайра эле ошол жумуш. Бирок арткан үрткөн айран, сүт менен эле балдарын эптеп бакчудай. Кызы да чоңоюп калбадыбы? Анын да жардамы чоң. Ырыс балдар үчүн уй саамактан тим эле башы менен жер казбайбы? Бир гана жүрөгүн сызаткан нерсе балдарынын мектепке барбай калганы. Ушуну ойлогондо алардын жүзүн карай албайт. Анан да кичүү уулу кээде атама барам деп кыңкыстап калчу болду. Аны да ептеп сооротот. Таягына өбөктөгөн кошуна кемпир кээде шашпай басып иш менен алектенген ырыстын жанына келип отурат. Аны кара кемпир дешет экен. Кара кемпир ырыстын жөн жайын сыртынан уккан өңдөнөт, кээде эле кооранып, анын көңүлүн жубатып сүйлөнүп калат. Өзүң тирик кара экенсиң, балдарыңды ушинтип баг эми. Кылган эткениң дурус. Батыйнага жакшы кызмат кылсаң ал деле ак көңүл келин бар балаңдап. Эмкегиңди жебейт. Ырыс үндөбөйт. Эмне демегиле? Анын жүрөк дартын булар кайдан түшүнсүн? Кара кемпир кайра сүйлөнөт. Кемпирдин иши ошол эмеспи? Жаш экенсиң, Кудайдын айтканы тургандыр. Аялдын чырагы 40 дейт. Ырыс биринчи күйөөсүнөн ажырашып келгенде тайнесине курбалдаш кошуна кемпир да дал ушундай сөз айткан. Аялдын чырагы 40 деген. 40 болсо кана алардын күйгөнү. Жөн эле бир айтылган сөз го. Жок дегенде бири күйсөчү. Ырыс ушуга ичинен ызаланып алат. Анан балдарын ойлогондо кайратына келе түшөт. Кудай баланы ошон үчүн берет окшобойбу? Батыйнанын күйөөсү Эркебек алгач ырысты бир бечара катар көрдү. Ал тургай батыйна келип акылдашканда анчейин ынаган эмес. Эки баласы менен керек эмне? Кандай аял экенин кайдан билесиң? Деп корсулдаган. Ошондо батыйна да көп сөз сүйлөдү. Мен жалгыз кайсыга жетишем? Анда малыңды сатып жогот. Мен сага күң белем. Ансыз да белим ооруп араң жүрөм. Сен эмнен кетет эле? Айлык деле төлөбөйт элек. Анча мынча тамак аш берип турмакпыз. Ай болуптур. Кирсең кирчи. Андан да кутула албай жүрөт эмессиңби? Ал жагын мага кой. Сени кыйнабайм. Маселе ушентип чечилген. Эми кызык, эмнегедир Эркебек ырысты ойлочу болду. Анын токтоолугуна, бир сырдуу муңайым тарткан көздөрүнө, ички адебине алда ошондой аяр мамиле жасагысы келет. Аны аяп жардам бергиси келет. Келсе жакшы сөз айтсамбы дейт. Ырыстын жүрөгүндө туюк жарадай болгон азап барын алдыртаан сезип жүрөт. Өгүнү аны жыгач үйдөн Кашар жактагы дубал үйгө көчүрүштү. Күн салкындап калбадыбы? Анын үстүнө ырыс күндөн күнгө батыйнанын ишенимине кирип келатат. Иштин баарын өз убагында айттырбай бүтүрөт. Тыккандыгы, сергектики бар. Өз үйүндө иштейт, көп сүйлөбөйт. Батыйна ырыска бир мүшөгүн, картөшкө, май сай кийирип берди. Дагы кошумча төшөнчү орун, эски уску идиш аяктарынан кайрылышты. Эми кичине жакшы болуп калды. Батыйнанын да колу узарып, Кашар менен этектеги үйдүн ортосунда күнүмдүк иштерди тескеп, көбүнчө этектеги үйдүн тиричилигине байланып калды. Эркебек 50-лөр чамасындагы корс-корс сүйлөгөн орой чалыш, бирок ак көңүл адам. Менеткеч, эч кимдин эмгегин жебеген чынчыл киши.
улуу кичүүгө өткөр сүйлөгөнү менен ырыстын жанына келгенде эле сүрдөгөнсүп аяр сүйлөп калат. Ага арачолото жардам бере коет. Меши быкшып күйбөй жаткан экен, аны оңдоп берди. Отундарды майдалап жарып, кургак турсун деп кире беришке жыйнап койду. Өгүнү жууган кирлери батпай, бадалдарга жайып жүргөн экен, кермесин дагы узарта тартып берди. Ырыс бу кишини кайра убара кылып атамбы деп ан сайын ыңгайсызданат. Эркебек ырыстын кыйналып жүргөнүн билип турат. Ошон үчүн ыңгай келе калганда кол кабыш кылып жиберет. Ырыста башта эркебекти дүңкүлдөгөн ороюн неме деп ичинен жактырчу эмес. Көрсө ал кылт эткенди сезип турган кыраакы ак ниет адам экен. Чын ниетинен жасаган мамилесине ырыстында ичи жылып жүрөт. Бирок баары бир өзүн андан окшун кармайт. Эркектен көңүлү калган жаны ишенгиси келбейт. Алар сууну чоң сайдан алышчу. Көгүм талаш эки чака менен ырыс сайга кетти. Чакаларын толтуруп коюп, жээкте шалдайып отурду. Чарчаган жаны тургусу жок. Суунун шарын тиктей отура бергиси келди. Анын сууга баратканын эркебек көргөн эле мал жайгарып жүрүп, сай тарапка улам көз таштап атты. Ырыс жок. Көгүм коюуланып баратат. Ага эмне болду? Суу тартып кеттиби? Кайра карады, көрүнбөйт. Эркебектин тынчы кете баштады. Кечээден бери суу күргүчтөп аткан болчу. Ошону ойлоп ал токулуп турган атына шап минип камчыланып жөнөдү. Эңкейишке жеткенде атын карагайга байлай коюп ылдыйлап түштү. Тигине ырыс олтурат. Эркебектин дабышын угуп ал ордунан тура калды. Ыйлап атыптыр, көз жашын жашырууга үлгүрбөдү. Эркебек жакын келип ырыстын көзүн карады. Ырыс үн катпады. Эмне болду сага? Батыйна бирдеке дедиби? Жок, мен өзүмчө эле. Сиз бара бериңиз. Кой ыйлаба, ырыс. Эки баланын энеси да ыйлайбы? Мен сени кайраттуу келин деп жүрсөм. Бул сөзгө ырыстын көз жашы дагы мөлттей түштү. Айтчы, эмне болду? Кыйналып кеттиңби? Жок. Мен сени түшүнүп турам, ырыс. Дагы эмне деп сороторун билбей эркебек оңтойсузданды. Байке, сиздерге ыраазымын. Мен кыйналганда... Жүрү кеттик, үшүп кетипсиң. Баса, көгүмдө сууга келбей жүрчү. Ырыс салмай чачтарын иреттеп, шыпырла жаздаган жоолугун оңдоп салынды. Эркебек чакаларды көтөрүп жөнөдү. Ырыс анын атын чечип, жетелеп басты. Булардын келе жатканын көрсө, батыйна жер чапчып, чачын жулмак. Ырыс кызык түш көрдү. Үйүндө жарык өчүп, ширеңке таппай кайсалап жатыптыр. Терезеде босогудо коюп тизилген чырактарды жандыра албай убара. Ошо маалда айнектен түрү сууп капкара киши ырсайып карап туруптур. Аны көргөн ырыстын жүрөгү оозуна тыгылып, каалганы көздөй кетенчиктейт. Анан босогодо эркебектин дабышы чыгып кирип келет да, чөнтөгүнөн ширеңке алып чыгып, четки чыракты жандырат. Үй жарык, жылуу боло түшөт. Эркебекти көргөн түрү суук киши тарпылдап качып жөнөйт. Анан улаан бир чырак өзүнөн өзү жылт этип күйүп, үйдүн ичи жап-жарык болуп калат. Ырыс түндө көргөн ушу түшүн күнү кечке эстеп жүрдү. Баягы кемпирлер айтчу, 40 чырак ушулго деп ойлоду. Кантсе да жакшы түш экенин туйду. Түрү суук кишинин качып кеткени жакшы болду. Ырыстын жүрөгү солктой түштү. Эстеди, баягы тамекини аралап келип зордуктап кеткен кара неме экен. Ооба, ошол. Түшүмө киргенин карасаң деп ичиркенип алды. Ошентип күндөр да өтө берди. Бир күнү эркебек райондон 3 көздүү газ, электр жылыткыч анан дубалга такма чоң күзгү сатып келип, ырыска жайгаштырып берди. Балдарын көрсүн деп, жаңы жылдын алдында телевизор кийирип берди. Айтор ага ар күнү кам көрүп жүрдү. Ырыс да ан сайын чын дилинен кызмат кылды. 1-2 күнгө алысыраак кете турган болсо, ырыска акырын ыгынтаап айтып кетет. Ал дагы эркебектин келээр жолун карап тымызын күтчү болду. Бир күнү этектеги үйдөн чыр чыкты. Акыры бул чыр чыкмак. Аял деген кыраак эмеспи? Батыйна баарын байкап жүргөн экен, буркан шаркан түштү. Ушу сандалган аялга көзүң түштүбү? Айтып жатышат кошуналар. Эч ким эч нерсе айтпайт. Койсоңчу. Кантип айтпайт? Эриң тигине алып алды беле деп атышат.
Эркебек бир аз үндөбөй туруп, эми болору болду дегендей токтоо сүйлөдү. Батыйна, сен эми ачууланба. Ырысты мен эч кайда кетире албайм. Айта берсин. Сен кааласаң каалабасаң да, эми ал биздин үй бүлө. Ия, ошондойбу? Ошондой болуп калды беле? Болбосо эми ошондой болот. Эркебек андан ары сүйлөшкүсү келбей, тонун кийип, камчысын алып, сыртка чыгып кетти. Ат үстүндө кыштын таза абасын жиреп, кашарды көздөй бастырып баратты. Оюна түркүн суроолор келди. Эмне үчүн жакшы адамды сүйгө болбойт? Жакшы сезимге эмне үчүн тыюу салышат? Бирөөнү жек көргүчө сүйгөн жакшы эмеспи? Эмне үчүн өз сезимимди капаска камап тумчуктурушум керек? Сүйүү бул жакшылыкта, а жакшылыкка эмне үчүн бөгөт коюшат? Булар билишпейт ырысын жакшы аял экенин. Эркебек ушуларды ойлоп кашарга жакындап келатты. Мына азыр барып айтыш керек. Сен эми эч кайда кетпейсиң. Сен менин үй бүлөмсүң. Силерди эми эч кимге кор кылбайм деши керек. Ушуну канчадан бери айта албай жүрбөйбү? Бүгүндөн калбай айтыш керек. Канчага чейин кыйналып жүрө берет? Бу маалда ырыстан эгедир уктай албай шырт эткен добуш чыкса, баш көтөрө калып жатты. Келди бекен деп терезеден аркы үйдүн жарыгын карайт. Кел элек. Келсе терезеси күймөк. Койчулардын да жарыгы өчтү, жатышты окшойт. Эркебек кел элек. Аны эмнеге күтүп атканын ырыс өзү да билбейт. Анын келгенин билсе, анан көңүлү жайланып, бери бетке уктап кетмек балким. Эркебек болсо жаш жигитче көкүрөгү өрөп ырыска шашып келатты. Ак карлуу кышта жүрөгү алып учуп келатты. Эми ал элдин кеп сөзүнө кайыл. Айта берсин. Бардыгын өз мойнуна көтөрөт. Бир гана ырыс эч кайда кетпеши керек. Аны балким тагдыр өзү ушул үйгө алып келгендир.